Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ustam Mırza şunday bir yaxşı ülgü bola turgan, tasirдүү сөздөрдөн сүйлөшүп отуралы деп дасторкон четинде көз отурабыз азыр. Москвада. Бул жерде көпчүлүгү жикке өзүнчө топ-топко бөлүнүшүп, негедир элдин арасында ынтымак ыдырагандай болуп атат деп, ушул жашы менен ушул ынтымакка келсек күч болот эле, ынтымакка келсек береке болот эле деп, ушул жашында ушул ынтымак жөнүндө сүйлөп аткан мен өзүм ыраазы болуп атам да. Буга чейин аксакалдар аракет кылып эле ошол мекенден алыс жүргөн, Москвага келген мекендештердин баарын ынтымакка чакырып койсо болмок. Качан ынтымак болот билесиздерби? Мен бир айткан сабагым бар. Еврей чоң конференцияда сүйлөп атып, мусулмандардын ынтымагын бузуш үчүн аларды ыдыратып, бөлүп, тым-тыракайын чыгарып, бирден кылып таркатып жибериш үчүн эң негизги алардын алдындагы, алардагы Куранды жыртыш керек деген да. Ошондо конференцияда отурган бир шумпай, бир кемчонтой, акылсыз еврей жаш жигит чыга калып, ошол столдун үстүнө турган Курандын барагын жыртып жүргөн да. Ошондо лекция окуп аткан жанагы лектор: "Эй келесо, эй акмак, мен бул Куранды жана бул Курандын барагын жырт дегеним жок. Мен момун мусулмандардын жүрөгүндө кат-кат болуп тизилип калган, эчен кылымдар бою жүрөктөн жүрөккө өтүп жат болуп келе жаткан жүрөгүндөгү Куранды жырткыла дедим. Алардын текчесиндеги Куран китепти жыртуу менен ийгилик жарата албайбыз. Биз момун мусулмандардын жүрөгүндөгү жаттап алган, укумдан тукумга жаттатып келе жаткан жүрөгүндөгү Куранды жыртышыбыз керек" деген. Чындап айтканда, кагылайын бир туугандар, жүрөктөгү Куран жыртылды. Жүрөктөгү Курандын барактары жыртылды. Жүрөктөгү Курандын барагындагы бир аят өчүп кетти, жыртылып кетти. Ушул аят жазылган баракча жүрөктө турса дагы негедир чаң басып, өтө кирдеди. Ал мындай аят болчу. Аллах өз аятына самады билlah: "Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu садақаллахул азим." Аллахтын арканы, Аллахтын өз алдынан силерге береке, ырайым, мейрим катары түшүрүлгөн арканы деп эсептелген Курандын тегерегине топтолгула, аны бекем кармагыла, ула тафаррaqu чачыранды болуп бөлүнүп кетпегиле, ынтымагыңар кетет, береке жоголот деди. Ушул аят молдонун да, молдо эместин да, чоң кичиненин, аял эркектин да, аксакалдын да, жетекчинин да жүрөгүндө жыртылды. Ушул аят жазылган барак жыртылып, ушул аят өчүп кеткендиги үчүн биз денелер эч качан бирикпейбиз. Келгиле, эң алгач жүрөктөр бириксин. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.